Эгемендүүлүктү алгандан бери кыргыз экономикасы көптөгөн кыйынчылыктарга учурады. Дал ошол себептер менен биздин өлкөбүздө азырынча 2 миллиардер адам бар. Бирок өлкөнүн жалпы байлыгын бириктирсек дагы дүйнө жүзүндө эң бай адамдардын 100-үнө, жада калса 1000-ине дагы кошула албайт экенбиз. Себептигине Forbes журналынын билдирүүсү боюнча дүйнө жүзүндөгү миллиардерлердин саны 50 миңден ашты. Жана алардын эң байы ким? Эң алдыңкы 10 орунду кимдер ээледи? Ошол жөнүндө кеп курмакчыбыз. Бул Фрунзе ТВ жана биздин жаңы долбоорубуз. Бул долбоордо барыңыздарга кызыктуу болгон темаларда рейтинг түзүп, топторду чыгарып турмакчыбыз. Андыктан азыркы учурда баарыбыз жакшы көргөн жумуш менен алектенебиз. Тактап айтканда, бирөөнүн акчасын санайбыз. Кеттик. Дал ушул инсан 1998-жылы Google компаниясын негиздебегене көпчүлүк студенттерибиз рефераттарын жаза албай жүрмөк. Керектүү маалыматтарды кайдан алышын азыркы күнгө чейин билбей жүрмөк. Себептигине Google компаниясы маалымат издөө жагынан азыркы күнгө чейин 1-орунда келет. Жана дал ушул компанияны негиздеген инсан дүйнөлүк рейтингде 10-орунда. 45 жаштагы миллиардер Ларри Пейдж 1998-жылы Стэнфорд окуу жайында окуп жүргөндө, ошол кезде досу Сергей Брин экөө биргеликте Google компаниясын негиздешкен. Дал ушул компаниянын үстүндө иштөө жумушу эң алгач Сьюзан Войски аттуу айымдын гаражында башталган экен. Атап өткөн айым азыркы учурда YouTube компаниясын башкарып турганы көпчүлүк көрүүчүлөргө белгисиз болсо керек. Google'дын эң алгачкы серверин дүйнөгө ата чыккан Lego оюнчуктарынан жасашкан экен. Убакыттын өтүшү менен Google дүйнө жүзүндө эң алдыңкы компаниялардын бирин толуктады. Жылдык кирешеси 100 миллиарддан ашык долларга чыккан. Жана 2015-жылы компанияны Alphabet компаниясы деп которуп коюшкан. Google же болбосо Alphabet компаниясы азыркы учурда 50дөн ашык мамлекетте бар. Жана бул компанияда жалпысынан 60 миңге жакын адам иштейт. Бир четен байкап көрсөк, Ларри Пейдждин жашоосу атактуу Стив Джобстун жашоосуна да окшоп кеткен. Себептен өзү негиздеген компанияда жетекчилик ордунда отурган кезде көптөгөн менеджерлерди жумуш ордунан кетиргени белгилүү. Дал ошол себептер менен Google'дун көптөгөн акционерлери Ларри Пейджди жумуштан кетүүсүн талап кылышкан. Бирок 2011-жылы Ларри Пейдж Google компаниясынын генералдык директору болуп кайра шайланган. Жана азыркы күнгө чейин жумушун жүргүзүп келет. Бардыгыбыз эле жаштык кезде мектепте көптөгөн сабактардын баарын берген, бирок тилекке каршы финансы жактан сабакты биз албаган экенбиз. Дал ошол себептен Айтор финансылык жактан эң эле грамотный болгон адам бүгүнкү рейтингде 9-орунда Майкл Блумберг. 77 жаштагы америкалык миллиардер Майкл Блумберг бир жылда 5,5 миллиард доллар киреше таап, азыркы учурда 9-орунга көтөрүлүп турган учуру. Майкл Блумберг 1981-жылы Bloomberg LP компаниясын негиздеген жана азыркы күнгө чейин ушул компанияны башкарып келет. Ага чейин Блумбергдин жумуш орду Salomon Brothers инвестициондук банкында болгон. Бирок ал жакта жетекчилик менен келишпестиктен улам бул жумушун таштоого туура келет. Бирок Блумбергди жумуштан жөн жай кое беришкен эмес. Себептегенде выходное пособие катары ага 10 миллион доллар төлөп берген. Дал ошол 10 миллиондун 4 миллионун жаңы компания баштоого жумшаган. Ал компаниянын аты башында Innovation Marketing System деп аталган болсо, кийин Bloomberg LP компаниясы деп которулган. Бул компания финансы рыногун анализдөө менен алектенишет. Азыркы учурда бул компания Bloombergге жылына 9 миллиард долларга жакын киреше алып келет. Жана бул компаниянын 88% акциясы дал ушул Майкл Блумбергдин колунда. Андан сырткары 2002-жылдан 2014-жылга чейин Майкл Блумберг Нью-Йорк шаарынын мэри болуп эмгектенип келген жана кийинчерээк президенттикке да өз талапкерлигин койгон. Майкл Блумберг кайрымдуулук менен активдүү алектенет. Буга чейин 5 миллиард долларга жакын акчасын терроризмге каршы фонддорго бөлүп берген болсо, 2018-жылы 1 миллиард 800 миллион долларга жакын акчасын өзү түптөгөн Hopkins Baltimore университетине бөлүп берген. Анын негизги максаты орто жана кедей үй бүлөлөрдө жашаган студенттерге эң бир сонун шарттарды түзүп берүү. Финансы дүйнөсүндө аброю чоң болгон Майкл Блумберг дал ушул учурда 55 миллиард 500 миллион доллары менен дүйнөлүк рейтингде 9-орунда алып турат. Бир гана бүгүнкү рейтингде эмес, жалпы дүйнө жүзүндөгү миллиардерлер арасында эң бир жашы аталган. Бирок ага карабастан 60 миллиарддан ашык уже киреше таап койгон бул жигит өзүнүн киреше алып келген булагын барыңыздарга эле белгилүү болгон WhatsApp, Instagram жана Facebook социалдык тармактардан чогулткан. 8-орун Марк Цукерберг. 34 жаштагы америкалык миллиардер Марк Цукерберг өз жумушун 19 жашында 2014-жылы Кембридж окуу жайында окуп жүргөндө баштаган. Ал ойлоп тапкан социалдык тармак Facebook 2012-жылы эл аралык деңгээлге чыккан. Жана азыркы учурда дүйнө жүзүндө эң кымбат баалуу компаниялардын катарын толтойт. Дал ушул компанияда Марк Цукербергдин 17% акциясы бар. 2018-жылы бир гана Марк Цукерберг үчүн эмес, Facebook компаниясы үчүн да өтө оор жолдордон болду. Себептен фейк жаңылыктардын агылышына туруштук бере албаган бул социалдык тармак көп жагынан критикага алынды. Дал ошол себептен көптөгөн инвесторлор ушул компаниядан кетүүнү туура көрүштү. Тактап айта турган болсок, Марк Цукерберг 2018-жылы киреше тапкандын ордуна 8 миллиард 700 миллион долларынан айрылды. Мындай жоготуулар Марк Цукерберг үчүн дүйнөдүн эң бай адамдардын катарында 5-орундан айрылууга дагы себепчи болду. Белгилүү басмаканалардын бирине берген интервьюсуна караганда 99% тапкан акчасын баарын кайрымдуулукка жумшайбыз деп билдиришкен. Азыркы учурда Марк Цукерберг 62 миллиард 300 миллион доллары менен дүйнөнүн эң бай адамдардын катарында 8-орунда турат.
Ал эми 7-орунда жайгашкан бул инсаны бир гана биздин Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүнүн 80% деле көп таанып алса керек. Себеп дегенде бунун кылган бизнеси көбүбүзгө кызык деле эмес. Бирок финансы дүйнөсүндө ушунчалык аброю чоң болгон Ларри Эллисон канча каражаты менен 7-орунда жайгашканын азыр билесиздер. Америкалык миллиардер Ларри Эллисон 1977-жылы Oracle компаниясын негиздеген жана 2014-жылы ушул компаниянын генералдык директор кызматынан кеткен. Бирок кеткенде карабастан председатель совета директоров жана директор по развитию технологий аттуу позицияларда өзүнүн жетекчилигин калтырган. 2015-жылы Oracle компаниясы облачный технология сферасына бүт күчүн саларын билдирген. Дал ушул себеп менен 2016-жылы 9 миллиард 300 миллион долларга NetJite компаниясын сатып алышкан. 2018-жылы Ларри Эллисон Гавайи аралдарында жайгашкан Ланай аралын сатып алганы белгилүү болду. Кийинчерээк интервьюда билдиргенде дал ушул аралды кичинекей кезинде сүйүп калып, кыялданып жүргөнүн айтып өткөн. Жалпысынан бул аралды сатып алыш үчүн Ларри Эллисон капчыгынан 500 миллион долларды аяган эмес. Жана Ларри Эллисондун эң башкы максаты азыркы учурда идеальный модель түзүүгө аракет кылып жаткан учуру, ал модель эмне үчүн болду десеңиздер, адамзаттын жаркын келечеги. Тактап айтканда, келечекте адамзат эчтекеден муктаж болбошун каалайт. Жогоруда айтып өткөн миллиардерлер 1. Ашып кетсе 2 эле бизнес менен алектенген болсо, бул инсан бир нече бизнес менен алектенген. Алардын арасында эркектердин, айымдардын бирдей сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Zara дүйнөлүк бренди бар экен, жана ошонун арты менен канча деген миллиардты чогултканын азыр билесиздер. 6-орунда Амасио Ортега. Испаниялык 82 жаштагы миллиардер Амасио Ортега дүйнө жүзүнө белгилүү болгон Zara брендинин андан сырткары Massimo Dutti Poland 1 дүйнө жүзү боюнча 7,5 миңге жакын магазиндин ээси катары белгилүү. Амасио жетектеген Inditex компаниясы 1975-жылы анын аялы Росалия менен биргеликте негизделген. Азыркы учурда айтып өткөн Inditex компаниясынын 60% акциясы дал ушул Амасио Ортегага тиешелүү жана жыл сайын жок дегенде 400 миллион долларга жакын киреше көргөнү белгилүү. Тапкан кирешесин көпчүлүк учурда Амасио Ортега кыймылсыз мүлккө жумшаганды жакшы көрөт. Тактап айта турган болсок, Нью-Йорк, Мадрид, Барселона, Лондон, Чикаго, Майами аттуу шаарларда көптөгөн үйлөрү жана виллалары бар. Жана 2018-жылы компаниянын өсүү темпи жылдыйлап кетип, акыркы 3 жылда эң худший показательди көрсөткөнү белгилүү болду. Дал ушул 3 жылдын арасында Ортега жалпысынан 7 миллиард 300 миллион долларга банкрот болгон. Достор, биздин кичинекей 6 миллион жараны бар Кыргызстаныбызда 3 уюлдук оператор иштейт. Анан ар бири миллиондогон кирешелер табат экен, баарыбызга эле маалым. Эми элестетиңиздер, бир мамлекет эмес, а бир континентти тейлеген уюлдук оператордун ээси жылына канча киреше табат жана бул убакка чейин канча байлык чогултконун азыр билесиздер. 5-орунда Карлос Слим. 77 жаштагы миллиардер Карлос Слим буга чейин 2010-жылдан 2013-жылга чейин Forbes журналынын рейтингинде дүйнөдө эң бай адамдардын биринчи сабында жайгашчы. Андан кийин 2016-жылы 2-орунга түшүп калганы маалым. Азыркы учурда бул рейтингде болгону 5-орунда жайгашкан себеби башка миллиардерлердин кирешеси өсүп кеткен болсо, Карлостугу тескерисинче бир жылда 2 миллиард 300 миллион долларга кыскарды. Ага себеп болуп Мексиканын өкмөтү уюлдук операторлор рыногун бир нече компанияларга бөлүп берүүнү туура көрдү. Тактап айта турган болсок, буга чейин Карлос жетектеген American Mobile компаниясынын курамына кирген Telmex компаниясы Мексикада жападан жалгыз уюлдук оператор болуп саналчу. Бирок кирешеси азайганда карабастан, Карлостун азыркы учурда өтө көп активдери бар. Жана Американын эң популярдуу болгон The New York Post газетасынын акцияларын сатып алганы менен белгилүү. Кошумча катары айта кете турган маалымат, Карлос жыл сайын миллиард долларга жакын акчасын кайрымдуулукка жумшайт. Ким билет, балким 1-2 жылдан кийин кайра Карлос 1-орунду алганга мүмкүнчүлүк өзүнө түзө алат. А бирок азырынча 5-орун. Ал эми 4-орунда жайгашкан бул миллиардер баарын таң калтырайын дегенби, айтор бир нече бизнестерди ачыптыр жана таң калыштуусу баары ийгиликтүү болуп кетиптир. Алардын катарында ТХР сааттары, айымдардын сүймөнчүлүгү болгон Louis Vuitton сода маркасы жана эң башкысы Hennessy ичимдиктери. 4-орун Бернард Арно. 70 жаштагы миллиардер Бернард Арно көпчүлүгүңүздөргө белгилүү эмес LVMH компаниясынын жетекчиси. Бирок бул компания көбүңүздөргө белгисиз болгону менен өзүнүн курамына дүйнөгө белгилүү брендтерди камтыйт. Тактап айта турган болсок, Hennessy, Louis Vuitton, Sephora жана THR компаниялары дал ушул компаниянын негизинде түптөлгөн. LVMH компаниясында 5% акциясы бар Бернард Арно ошол компанияда председатель болуп иштеп келет. 1980-жылдары Арно өзүнүн кесиптеши менен биргеликте кризиске батып чыган Boss компаниясын сатып алууга жетишкен. Дал ушул компаниянын негизги активи катары дүйнөгө белгилүү болгон Christian Dior бренди бар болчу.
90-жылдардын ортолорунда Арно мода дүйнөсүнө жаңыдан чыгып келаткан жылдыз Жана Галиананы байкап калып, аны өзүнүн курамына чакыра жана экөө биргеликте Кристиан Диорду дүйнөгө таанымал брендке айлантат. Бернард Арно өзүнө жетпей жаткан 25,9% акцияны сатып алып, Кристиан Диорду өзүнүн акциясын 100%га жеткизет. Дал ушул келишимден кийин Арно өзүнүн капчыгына 30 миллиардга жакын киреше тапкан. Негизинен Бернард Арно мода сүйүүчүсү жана анын сактоочусу катарында белгилүү. Себеп дегенде 2014-жылы Парижде ачылган Луи Виттон музейине $135 миллион жакын кайрымдуулук болду. Ал эми 3-орунда жайгашкан бул адам өтө бир таң калыштуу тагдырга ээ. Себеп дегенде кедей үй бүлөдө чоңоюп, эң мыкты финансылык билим алганга жетишкен экен. Дал ошол себеп менен Оракл Изамахи деген лакап аткан финансы дүйнөсүндө атага чыккан Уоррен Баффет бир жылда $1,5 миллиард минус кеткен болсо дагы 3-орунду сактап кала алды. Оракл Изамахи аттуу лакап аты менен белгилүү болгон Уоррен Баффет финансы дүйнөсүндө акула катары белгилүү. Бирок ага карасынан акыркы жылдары кирешеси түшүп баратканын байкоодобуз. Тактап айта турган болсок, 2018-жылы Уоррен Баффет $1,5 миллиард минуска кеткен экен. Ал жетектеген Berkshire Hathaway компаниясы $27 миллиард өзүнүн инвестицияларын кыскартууга туура келди. Дал ушул Уоррен Баффет жетектеген Berkshire Hathaway компаниясы дүйнө жүзүндө атага чыккан 60тан ашык компанияда долялары бар экени белгилүү. Алардын катарында Apple, Coca-Cola, Jayco жана American Express компаниялары кирет. 2018-жылдын ортолорунда Уоррен Баффет америкалык банктардын акциялары бир аз түшүп калганын байкап, JP Morgan, Chase & Co, Bank of America, Financial Service, Bank Group аттуу компанияларда банктарда өзүнө доля алганга жетишкен. Жана ошол эле учурда Apple компаниясына болгон инвестицияларды кыскарткан. 2018-жылдын март айында Уоррен Баффет Berkshire Hathaway компаниясын кимге калтырарын жана ким алардын жетектеп кетерин дагы билдирди. Бул кызматка татыктуу деп Грег Абел жана Эдж Джейн аттуу инсандарды белгиледи. Жана өзүнүн компаниясынын курамына кирген акционерлерге кат аркылуу бул эки инсанга ишенерин билдирип, компанияга жаңы дем берерин жазды. Уоррен Баффет атактуу Билл Гейтс жана анын келинчеги Мелинда түзгөн фондко жалпысынан $35 миллиард которгону белгилүү болду. Жана калган акчасынын 99%ын ушул компанияга калтырарын да билдирген. Эми барыңыздарга таң калыштуу болушу мүмкүн. Себеп дегенде силер күткөн адам бүгүнкү рейтингде 2-орунда. Бир нече жыл катары менен 1-орунду эч кимге бербей келген атага чыккан Microsoft компаниясынын негиздечиси жана жетекчиси Билл Гейтс бул жылы эмнегедир кирешеси аз болду дей турган болсоңуздар, жок, жылдагыдай эле жакшы киреше таап жатат, бирок bundan да көбүрөөк киреше таап 1-орунга чыгып кеткен бир миллиардер бар экен. Азырынча 2-орун Билл Гейтс. 63 жаштагы миллиардер Билл Гейтс акыркы жылдары 2-орунду гана алып жаткан учуру. 1-орунга чыгыш үчүн тазалай тапкан $6,5 миллиард кирешеси жардам берген жок. Билл Гейтс 1975-жылы досу Пол Аллен менен биргеликте Microsoft компаниясын негиздеген жана бара-бара бул компания компьютерлук камсыздоо жактан дүйнөдө эң алдыңкы орунга чыккан. Компаниянын акциялары жогорулап турган учурда Билл Гейтс бардык акцияларын сатканда азыркы учурда 1% акцияга ээ болот. Сатылган акчалардын жардамы менен Билл Гейтс кайрымдуулукка эң көп акча короткон меценат катары белгилүү. 2016-жылы Гейтс 20га жакын инвесторлор менен биргеликте BlackRock Energy инвестиционный фондду ачкан. Бул инвестиционный фонд жаш ишкерлерге жардам берүү негизинде ачылган. Андан сырткары аялы Мелинда экөө биргеликте Билл жана Мелинда Гейтс аттуу фонд ачып, бул фондко көптөгөн миллиарддарды жыл сайын которуп турат. Атап өткөн фонд дүйнө жүзүндө туберкулез жана диарея оорулары менен ооруган адамдарга жардам берет. Себеп дегенде дал ушул оорулардын арты менен жылына 2,6 адам каза табат. Жалпысынан ала келгенде Билл жана Мелинда Гейтстер ушул күнгө чейин $30 миллиард ашык кайрымдуулук фондко жумшашкан. Эми кыскача маалымат. Дүйнө жүзүндө 2017-жылга чейин бир дагы миллиардердин жалпы кирешеси 100 миллиардтан ашкан эмес болчу. Дал ушул баскычты басып өткөн жана азыркы учурда акчасы көптөгөнөнбү, айтор космический программаларды ачып, аны менен биргеликте көптөгөн бизнестердин баарын катары менен сатып алып аткан Джефф Безос дүйнө жүзүндө 1-орунда. 55 жаштагы америкалык бизнесмен Джефф Безос азыркы учурда $131 миллиард менен дүйнөлүк рейтингде 1-орунда келет. Анын бир жылда тапкан тазалай пайдасы $19 миллиард түзгөн. Amazon компаниясынын негиздечиси Джефф Безос 12 цифрадан турган жалгыз банковский счеттун ээси катары белгилүү. Тактап айта турган болсок, 2017-жылы анын компаниясы $100 миллиард кирешеге чыккан болсо, 2018-жылдын ортосуна $150 миллиард деген баскычты басып өткөн. Бул өтө таң калыштуу, анткени Amazon компаниясы 1994-жылы Безостун Сиэтлде болгон үйүнүн гаражында өз ишин баштаган. Ал учурдан бери аз гана убакыт өтсө дагы дүйнөдө эң алдыңкы компаниялардын бири болуп саналат. Безос азыркы учурда көптөгөн инвестициялар менен алек. Алардын бири болуп Blue Original компаниясы саналат.
Бул компания азыркы учурда көп жолу колдонулуучу ракеталарды иштеп чыгаруунун үстүндө жумуш жүргүзөт. Андан тышкары 2018-жылы Безос 2 миллиард долларды өз капчыгынан алып чыгып, Америкада үйү жок жана карапайым үй бүлөлөргө жардам катары бөлгөн. Дагы бир белгилүү болгон инвестициялар бири 2013-жылы The Washington Post газетасын сатып алган. Дал ушул газета азыркы учурда Американын президенти Дональд Трампты байма-бай критикага алып турат. 2019-жылдын январь айында Безос өзүнүн 25 жыл бирге өмүр сүргөн аялы Маккензи менен ажырашкан. Жана азыркы учурда Лорен Санчес менен мамиледе турары баарына белгилүү болду. Достор, өзүңүздөр көргөндөй, дүйнөдө эң алдыңкы 10 орунду ушул адамдар байлык боюнча ээлеген экен. Сиздерге бул чыгарылыш жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк басыңыздар жана түгүнү комментарий калтырыңыздар. Кайсыл темада топ көргүңүздөр келет? Эгерде ошол вариант көбүрөөк лайк ала турган болсо, сөзсүз түрдө топ даярдайбыз. Эң башкы суранычыбыз сиздерден биздин каналга катталып коюңуздар. Биз атап өткөн аз инсандарга байлык жагыбыздан жетпесек да, балким ким билет, может подписчик жагыбызда жетпеши мүмкүн бизе. Ошон үчүн сизден суран өтөбүз. Кийинки чыгарылышка чейин сак саламат болуңуздар.